Өз атасынан төрөгөн 14 жаштагы кыздын окуясы. Оорукана жетекчиси кызматтан кетти. Окуя тууралуу. Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Жаңы-Пакта айыл аймагында 14 жаштагы кыз өз атасынан төрөп, баланы туугандарына беришти. Жаңы-Пакта айыл өкмөтүнүн маалыматына караганда, бул үй бүлө Тажикстандан Сокулукка 2010-жылы көчүп келишкен. Дыйканчылык менен алектенишет, мал чарбасы бар, эл катары жашашат. Бул улуу кызы. Андан кийин 2 кыз, 2 уулу бар. Үлгүлүү үй бүлө болчу. Элдин баары шок болуп, таң калып жатышат. Үй бүлөнүн мүчөлөрү Кыргызстандын жарандыгын алып, бизде каттоого алынган деп билдиришти айыл өкмөттөн. Сокулук райондун мамлекеттик администрациясы учурда Ымыркай жана аны багып алган эне ооруканада жатканын, бала 2 ай мурун төрөлгөнүн жана анын абалы жакшы экенин билдиришти. Баланы туугандары эле багып алышыптыр, анын абалы жакшы деп билдиришти аталган түзүмдөн. Үй бүлө мүчөлөрү менен Сокулук районундагы эне жана баланы коргоо борбору жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгы иш алып барып жатат. Айрым маалыматтарга караганда, кыз учурда үйүндө. Ал эми Жаңы Жер жалпы дарыгерлер практикалоо борборунун директору Медет Бостоев ал кызды атасы ушул жылдын апрель айында биздин гинекологко алып келген экен. Ошондо ал кызым бир бала менен сүйлөшүп жүрүп экөө жакындап коюшуптур. Ал жигит Тажикстанга качып кетти. Кармасам өлтүрөм. Эптеп баланы бойдон түшүрүп бергиле дептир. Документтери жок экен. Жакында документтерим бүтүп калат дептир. Биздин гинеколог баш тартып Бишкек шаарына баргыла. Бала чоңоюп калыптыр деп жооп берген. Арадан убакыт өтүп, төрөт маалы жакындап калганда кайра келишиптир. Кызды 2001-жылы төрөлгөн деп айтышкан. Ошондо июль айы болуп калган. Кыз жакшынакай төрөп, ата-энеси төрөтканадан чыгарып кетишкен. Биз дагы билген эмеспиз. 2 айдан кийин билдик. Укканда таң калып ишене албай калдык. Өзүңөр билгендей Сокулукта Тажикстандан көчүп келген бир топ документи жок кыргыздар бар. Алар жарандыкты алганга чейин биз дарылап карап турабыз деди. Айыл тургундары бул иш чыкпайт болчу. Билинбей калмак, айылда кимдир бирөө атасы менен урушуп кетип, ал шекшип калган. Ошол адам милицияга билдирген окшойт дешти. Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынын маалыматына караганда, 29 августта аталган түзүмгө Сокулук районунун криминалдык милиция кызматынын кызматкери тарабынан Сокулук районунда 53 жаштагы эркек киши өзүнүн 14 жаштагы кызын бир нече жолу зордуктап, өспүрүм кыз төрөлгөндүгү тууралуу ыкчам билдирүү түшкөн. Тиешелүү иш-чаралардын жүрүшүндө 2005-жылы туулган кыз өзүнүн атасынан төрөгөнү аныкталган. Аталган факт жазык кодексинин 161-беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүштүк иш тергелип башталды. Ал эми 1966-жылы туулган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Азыркы тапта тиешелүү экспертизалар дайындалды. Өспүрүм кыздын төрөтүн кабыл алгандарга дарыгерлерге юридикалык баа берилет деп айтылат маалыматта. Сокулукта Жаңы Жер жалпы дарыгерлер практикалоо борборунун директору Медет Бостоев арыз жазып кызматтан кетти. Анын бул кадамын айрымдар өз атасынан төрөгөн 14 жаштагы кыздын окуясы менен байланыштырып жатышат. Бирок Медетбек Бостоев аймактык кабарчыга аталган окуянын негизинде эмес, өз каалоосу менен кеткендигин билдирди. Ал Жаңы Жер жалпы дарыгерлер практикалоо борборунда 1990-жылдан бери иштеп келе жаткан. Мен 1 ай мурун август айынын башында эле кызматтан кетүү боюнча арыз жазгам. Аны Саламаттыкты сактоо министрлигине таштап кеткем. Ал кезде аталган окуяны уга элек болчумун. Кыскасы, менин кызматтан кетишимдин буга байланышы жок. Айлык майына аз болгондуктан кызматтан кетүүнү туура көрдүм. Жеке менчик оорукана ачсамбы деген ойлор бар. Бул ооруканада 1990-жылдан бери иштеп келе жатам. Буга чейин Ош шаардык оорукананын жандандыруу бөлүмүндө 5 жыл иштегем, деди ал. Медет Бостоевдин адистиги хирург, анестезиолог, реаниматолог. Ал 1961-жылы Ош облусунун Кара Суу районунда төрөлгөн.